Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз кайрадан сиздер менен кыргыздар жана Кыргызстануу телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жолугушуп отурабыз. Бүгүн биздин студиябызда Тентиев Жумабек агабыз, техник илимдердин доктору, профессор, инженердик академиянын академиги, Кыргыз илимдер академиясынын мүчө корреспонденти жана Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер. Бул агабыз менен дагы өткөн жолугушууда биз ушу боз үй тууралуу кеп кылган элек. Ошол кебибизди маягыбыздын аягына чыкпай калганбыз. Себеби бул илимий изилдөө жөнүндө сөз болуп атат. Бул жөн эле бир жөн катардагы адамдын байкоосу эмес, көп жылдык эмгек. Мына эң биз үчүн, көрөрмандар үчүн эң кызыктуусу ушул боз үй кантип пайда болгон, кантип келип чыккан, кайсыл доордо, замандарда келип чыккан, ал кантип өнүккөн. Бүгүн ошол өткөн телеберүүбүздө биз ушул боюнча учкай бир сөз кылганбыз. Бүгүн ошол маягыбызды улантабыз, бирок бүгүнкү маягыбызда биз негизинен ошо кыргыз боз үйүнүн артыкчылыгы, башка түрк-моңгол элдеринин боз үйлөрүнөн эмнеси менен айырмаланат, анын артыкчылыгы эмнеде, кемчилиги болсо кемчилиги кандай, же калган боз үйлөр кыргыз боз үйүнүн эле бир көчүрмөсүбү. Мына ушунун тегерегинде анан өзүңүз да анын чечмелениши боюнча бир ойлоруңузду бир улантып айта берсеңиз. Эми боз үйдү ары улантсак, бул баягы жер үйдө чогуу жашаган полигамный семья. Анан жер үйдөн жана жылууланган алачык бөлүнө баштайт да. Ал жанагы аялы күйөөсү ошо моногамный семья жарала баштайт да. Муну өткөл мезгил деп аныктадым. Ал муздоору бүтө элек кезде. Эмне үчүн ушундай аталды? Анткени бул жерде жанагы топонимдердин сакталышы алып келди да. Мисалы, Алтайдан баштап Америка континентине чейин топонимдер Алтай, Алдан, Алдөң, жанагы Ал Аска, анан жанагы Ал Аска деген азыр котормосу скалистый гору деп Южный Америкага чейин кетип атпайбы? Жалаң Аска тоолор да. Эми ошол жерде муз доорунда жанагы муздоор эми дароо эле бир күнү жоголуп калган жок да. Ал жүздөгөн жылдары жанагы акырын жанагы жылуу келген сайын чөп чыгып муздун аркасынан жана бугулар түндүктү карай жөнөйт. Анан бугуларды ээрчип ошо Алтайдан кете баштайт. Анан бул жерде эми төбө чач тик тура турган таң калыштуу, эми үчүн көңүл бурбайт окумуштуулар жанагы топонимдердин сакталып калышы. Ал убакта жазуу жок. Же зымгаргайды мамыны коюп туруп ага жазып койсо бир жөн. Эчтеки жок. Эми үчүн бүгүнкүгө чейин мисалы сакталган. Ал Аска деген сөз мына ошо жердин аты болуп атат. Аска. Ал Аска деген сөздөн чыгып атат. Эми бирөө болсо бир жөн. Алтайдан баштап чубуруп кетип атпайбы? Эми ал кантип сакталган? Ал топоним сакталыш үчүн ал жерде жашаш керек да. 10 жыл эмес, 100 жылдар жасаган. Ошол жанагы муздун жылганын аныктап атат. Анан ошол жердеги калган элдер ошол атты жаттап калып, эмгиге чейин сакталган ошондон. Мына бул жөнүндө өзүнчө теория. Анан бул жана боз үйдүн өнүгүшүнө карата айтып атам да, ушундай жылууланган алачык, анткени ал архитектура индеецтерде турат. Типи деп аталат. Мисалы, ал алачыктын жер үйдүн копиясы. Типи дейсизби? Типи деп аталат. Типи. Анан вигвам жана ар түрдүү уруулар бар да, кээ бир урууларда тили да окшош, эмеси да окшош, анан архитектурасы окшош. Мен бул архитектура жагынан чыгып ошону аныктаганым, мына эми жана алачыктын кандай формасы болгон. Баягы жылууланган бир үй бүлө баткыдай, анан жер үй менен кошо. Жер үйдүн тегеретесинде жана өзүнчө үй бүлө жаралып, анан бирок муздоору бүтө элек. Анан карап отурсак жанагы муздоору кетет. 12 000 жыл мурда кетти да, бул окумуштуулар аныктаган. Кеткенден кийин ушул климат келди.
Анан кийин жер үйдү жана казгандын эч кереги жок болуп калды. Анан бүт көчмө үйгө өтө баштады. Анын аты Ото. Отор? Ото. Ото кадимки от менен байланышкан. Эми отко сыйынган убак келип атат. Чөптү да от дейбиз, мал оттойт да. Бийик тоодогу жайытты отор дейбиз. Отор бул жанагы температурный инверсия деп коет теорияда. Мисалы ылдый жакта минус 40 градус болсо, тоодо болгону минус 20. Ыктоо жерде кийиктер кырылбай, малды дагы ошол жака багып, анан кийин ошентип калганы ошол да. Эми отор баары эле колдонулат. Эми от менен байланышкан абдан көп түшүнүктөр бар кыргыз тилинде, анан бүт түрк тилдеринде. Анан биз эми баягы кыргыз боло элекпиз да. Жок, ошондо от менен чөптүн кандай байланышы болуп атат? Мал оттойт да. Оттоп атат. Отту жеп атпайбы? Эми ал жөнүндө өзүнчө сөз. Бул күн менен от. Эмне үчүн ошо мал оттогон чөп от деп айтылып калып атканын айтам да. Бул от менен от деп аталат. Анан керек болсо отко кирип атат мына салып. Ооба. Войти в огонь орусча которсо. Эми бул жер өзүнчө тема да. Анан ошон үчүн жанагы боз үйдөн алаксыбайлы. Анан боз үйдүн өлчөмү кичинекей алачык сыяктуу. Дегендеги пайда болгон формалары. Анан жанагы бизде азыр жана научно-технический революция деп таң калып атпайбызбы? Эми көчмөндөр дүйнөсүндө кийизди ойлоп тапкан бул научно-технический революция менен барабар. Теңдеш адамдын сознаниясында, жашоосунда, технологиясында жаралды да. Кийиз жаралганда көлөм чоңойду, алачыктыкын. Анан жанагы боз үйдүн формасы келе баштайт. Бирок уук менен эме түп-түз боюнча Алтайдын формасы ушул. Эми ошол жерден жана алачыктын тиги ар бир жана Сибирь элдеринин эмесин алачыктарын карап көрсөм, аттары жанагы жер үйдөн алачыктан кеткен да. Алатен деп аталат, эме деп аталат, баканды, баганасы баары шыгылып толтура. Ошон үчүн жана анык айтып атканым тиги Америка континентине ошол жерден жана алачыктын формасы кеткен. Анан жана ото тиги кеңейди, кийиз менен жапканда баягы кийиктин териси кичинекей да, а бул жерде кийиз чоң өлчөмдүү. Анан бул боз үй Алтайдыкы, анан жана Ала тоо боз үйүнө келет атпайбызбы? Эми Ала тоо ийилген конструкциядан турат. Бул 21-кылымдын технологиясы. Бул өнүккөн формасы. Конструктор катары айтып атам да, гнутый форма, ийилген. Бул өзү ийилген нерсе күчтү көп көтөрөт дагы жүктү. Ичке болот. Ичке болгондо да жанагы ийилген жерин ичин тырмап койгондой чуңкур болуп атпайбы? Эми бул каннелюры деп аталат. Грек архитектура баардыгы ал жеңилдетет. Бирок күчтүү кылат. Мисалы, мынау кагазды алсак, жөн ийилип кетип атпайбы бирдемени? А эгер мындай бүктөп туруп эметсек, жүктү да көтөрө алат. Ошол сыяктуу жана ийилген жери канча килограмм азайтат. Анан сынбайт. Анткени ийилгенде жана купол болуп калып атат. Бир бука келип сүзсө дагы бүт денеси жыйрылып, күчтү кабыл алат. Түз болгондо карыстеп сынып калат. Анан ошон үчүн керегеси, уук, түндүк баары ийилген. Бул эми жанагы инженердик ойлоп тапкан элде де ошол элдик инженердик, элдик бир физиканын мыйзамдарын түшүнгөн адамдар. Бул бир эле жылы жаралган эмес, миңдеген жылдары адамдын акыл оюнан жаралган нерсе турбайбы деп бул киши айтып атат. Эми ошону карап отурсак, азыркы боз үй. Анан биз деген тоодо жашайбыз да. Тоодо көчүп көрдүк да мына. Баратканда жүк шыпырылып түшүп калат. Анын баарын жүктөш канча азап. Анан жанагы ийилген караган бадалга дагы илинбейт. Тоодо эми баягы билесиз да, жалгыз аяк жол, алардын арасынан өтүш оңой эмес. Ошон үчүн тоодо кыргыздар
түрк элдеринин байыркысы болуп мына тоодо калган үчүн биз көп нерсени сактап калдык. Таза түрүндө. Бул бүт түрк элдеринин казынасы деп айтсак болот. Мына боз үйдөн башталат тиги салттарга чейин. Анан ошон үчүн жанагы боз үйдүн ийме болгону бул дагы жөн жерден чыккан эмес. Бул дагы миңдеген жылдары жашоодон жанагы эксперимент жүргүзгөндөй эле болот да, жана илимдегидей. Улам жарабаган жерин алып салып атып, анан ошонан жанагы монголдор бизден көчүргөндө Алтайдан. Алар Алтайдыкын көчүрүп калды. Жана түз эле. А бизде ийме технология бул жашыруун болгон да. Биринчи алар ала алган жок. Мисалы Алтай монгол боз үйлөрүндө ийилген неме жокпу? Бул жокпу? Мындай түз. Демек ала ийилген форма мүмкүн бияка келгенде пайда болгондур. Бул жакка келгенде бирок биз мындай да азыркы сознаниябыз мындай. Алтайдан бияка көчүп келдик деп. Менин теориям боюнча Гималайга чейин жашаптырбыз. Кыргыздар бай. Мына жөн эле атты эметип көрсөңүз. Алтай, Алатоо, бир эле сөз. Алай. Туурабы? Алайдын канча түрү бар? Кич алай, чоң алай, алай, куу. Гималай деген сөз эмне? Алай болуп атпайбы? Ал Гималай же кең алай. Анткени Тибет плоскогорьеда аны кең алай деп айтса болот. Анан бул жерде байыркы убакта мен бул азыркы тарыхка кирбейм да. Тоо кыркасы бөксө тоо болуп келип Алтайдан кайра эле Алатоонан Гималай алай болуп кетип атпайбы. Анын баары мына кийинки географтардын атын биз жакшы жаттап билебиз. Мына Теңир тоо дегенди Тянь-Шань дейбиз. Небесный гор аны котормосу. Анан Памир деген сөз бам ер деп. Мына ер дегени түрктүн сөзү. Бирок мунун Кыргызда Манастагы аты Саркол болуп атат да. Ошону айтып атпайм. Анан биз жанагы абдан жөндөмдүү калкпыз. Тез эле жаңы нерсени алып алып тырышып жатып калабыз. Кыргызча айтайынчы, мындайча. Анан ошондуктан жанагы боз үйдүн конструкциясы бул миңдеген жылдарды камтыйт. Анан бул жерге жеткиче жанагы эми азыркы убакта таң калыштуу. Мына анан мисалы эми үчүн терезеси төбөдө. Төбөсүндө. Эми боорунан ачып коюш оңой эле. Отурукташкан элдики каптал. Жана аяк каптын жабуусундай ачып кой анан. Эми үчүн көчмөн элдики төбөсүндө. Төбөсүндө. Көчмөн деген эми түрк дүйнөсү жараттыр да. Эч тиешеси эч кимдики жок экен. Мына азыр түндүк. Ал жакта жараткан Теңир, Кудай төбөдө болуп атпайбы? А боз үй ыйык үй. Мына мен бир статьямда жаздым. Юрт священный храм кочевой цивилизации деп. Бардык нерсени изилдеп көрсөңүз, мына бул ыйык үй экен. Мына азыркыга чейин салт бар. Боз үйгө атаңды өлтүргөн киши кирсе дагы сөймөгүң менен тие албайсың. Анда 7 тукумга чейин өз элиңин каарына каласың. Боз үйдүн ичинде тиги кылыч суурулбайт. Суурулбайт. Кол көтөрүлбөйт. 40 кадам боз үйдөн чыгат. Чыккандан кийин ат салсаң да эч ким этпейт. А бул эмне деп түшүндүрөт. Бул Кудай карап турат. Бул ыйык үй. Кудайдын үйү. Үй. Эми бул үйдө баягы азыркыдай мечит же бирдеме куруп койсо урап калат да кайра көчүп келгиче. Өзү менен кошо ар бир үй бүлөдө ыйык үй. Өзү жашап атат. Отко сыйынган, күнгө сыйынган баары ушу жерде. Анан боз үйдүн эң бир мынабу туу чокусу бул төрдүн жаралышы. Төр. Эми бул улага төр, Эми бул коомду качан жаралган? Ошол кандай коом экенин карап атпайбызбы? Бул философия илиминде бул абдан өнүккөн калк, бул коом. Анан улагада жаштар, а төрдө аксакалдар отурат да. Биз өткөндө жанагы эр жак, эпчи жак деп ошол оң сол тарабын айтты элек да киргенде. Эми азыр улага төр маселесин. Эмнеден улам келип чыкты ушул? Эми бул баягы коомдун өнүгүшүнөн. Үй бүлө эле эмес, жалпы коомдун. Эми карап отурсаңыз жанагы эми төр бүт түрк дүйнөсүнө таандыкта. Эми бул жашоо жолун белгилеп атат.
күн чыккандан баткыча бул эртең менен күн эшикти ачат. Бизде салт бар, мисалы боз үйдө эртең менен күн чыга электе эшикти ачыш керек. Анан туруш керек. Анткени күндү тээп жатабыз да. Күн Кудай. Ал үчүн жанагы тиги жаманчылык болгон үйдө эшигин ачпайт, түндүгүн ачпайт, эшигин түрбөйт. Анткени жаманчылык болду. Миңдеген боз үй тигилет. Караңгы, түн түштү, караң түштү. Бул үйдө жаманчылык болуптур деп анан баягы көңүл айта баштайт да. Тирүү адам болгондон кийин эртең менен эшикти түрөт, күн келип төргө турат да. Анан бунун изи кайда калды? Кыздар да калды. Эркектин төркүнү жок да, кыздарда төркүн бар. Төр анан күн болуп атпайбы? Бул кыздардын эң атасы. Аны күнгө, жанагы төргө байланыштырып ыйык. Эми Куданы ким сыйлабайт азыр? Куда мынау абдан күн Куда дегендей да. Эми жанагы бүт түрк элдеринде бар экен. Мисалы Чуваштарда Кунаша, Кунама күн менен байланышкан. Куда Кудагый дегенде. Анан эми бул төрдүн жашоо жолу деп атпайбы? Адам төрөлөт, өмүр бою туу чокусуна жетет, анан акырында отуруп төргө барып, анан аркы дүйнөгө кетет. Өлбөйт. Анан анткени төр өл деген сөз. Төрөл. Төрдү бөлсөк, мына төргө жеттиби, анан кийин өлөт. Жердин алды менен кайра улагадан төрөлөт. Кайра төрөлөт. Бул философия, круговорот, айлампа. Адам өлбөйт экен да. Демек улагада отурган жаш бала бир убакта барып төргө турат. Төргө. Анан өлөт да кайра кайрылып, жаралып, жаны кайраган да улагага отуруп да төргө барат. Ошон үчүн өлбөйт экенбиз да. Ошон үчүн жанагы кошок кошуп атпайбы? Кошок кошкон бул көмгөн эмес. Аркы дүйнөгө узатып атат. Узатып. Кызды да узатат го башкарууга. Ошо сыяктуу кошок кошуп, кошок деген ырдап, анан жанагы кайра тиги жарала берет экенбиз да. Анан бул боз үйдө философиянын сакталышы деп айтсак болот. Анан эми бул жанагы боз үй эгерде түштүктө карап тийип койсок, бүт баары ыдырап бузулуп калып атат. Анан жана мындай бар го, эгерде туура жашаган адамдар ага ырыскы жугат, жакшы. Эгер туура эмес жашасак, анда адам өнүгө албайт экен. Мисалы, азыркы боз үйдө, салт күчтүү да, жаш бала барып төргө отуруп алды. Ал өзү билбейт, балким тарбиясы башка. Бирок денеси жыйырылып, эметип, мен ордумда отурамбы, отурбаймбы деп давлениясы көтөрүлөт. Бузулуп атпайбы ички дүйнөсү? Аны кыргыз баласы болсо сезер анан. Жок, сезет да. Бирок биз мынабу салтты айтып атканым, муну менен дүйнө жүзүнө мактансак болот. Биз жөнөкөй адам эмеспиз. Үйүбүз тарбиялап атат. Үй тарбиялап. Эми бул жерде мына азыр эч ким эметпейт. Кыздар эпчи жакка отурат, эркектер оң жакка отурат. Кичинекей бала чүкөсүн оң жакка отуруп алып ойнойт, кыз бала бияка отуруп сайма саят. Эми бул деген төрөлгөндөн баштап эми мунун да бир секрети бар экен. Эмне үчүн эпчи жагы тиги аял кишиге эметкен. Анткени күн чыгышты карап тиккенде күн жүрүш кыйшайып тиет да. Эпчи жакты үйдүн ичин жарык кылат. Жарык кылат. Себеби киши түштүк жакка эңкейип өтөт. Тамак аш ошол жерде бүт микробду өлтүрүп атат. Анан аял ургаачылар үйдө отурат да кечке, жарык жагында отурат. Эр жагы сырты жылыйт, бирок ичи көлөккө да. Бирок мун үчүн күн чыгышты карап тийиш керек. Күн чыгышты карап тикпесек, жанагы төрдө отурган жаш баладай болуп, ишибиз алдыга жылбай атканы ошондон. Демек туура мындай тигилиши бул күн чыгышты каратып, байыркы формасы жана туура формасы ушул экен да, бул түштүктү каратып тиккени өзгөртүлгөн формасы. Бизден жанагы көчүрүп алган, анан бул монголдордо жаралган, бирок алар өзүнүн бир башка салтын Бизде болсо мына тиги
туура эмес жанагы эми баягы сабатсыз убак келген кылымдар ошондо кээ бирөө ошондой карап калган. Мына азыр мен жанагы көчмөндөр оюнунда тиги барып жанагы бүт боз үйлөрдү карап, Тажикстандан келди кыргыздар. Аларда эр менен эпчи алмашып калыптыр. Тетир. Анан алар менен баягы комиссиянын төрагасы болуп, бирок эми суроо берип эметкенде алар балким таарынып калышы мүмкүн, бирок мен бердим. А бул силер эмне үчүн тетир тигип атасыңар? Ата бабабыз ушинтип эметип калыптыр, анан биз азыр оңдой албайбыз. Анда мындай кылалы дедим. Бүт түрк дүйнөсү анда ушундай алмаштыралы, же силер алмаштырасыңарбы десем, дароо түшүндү дагы. Биз туура эмес кылып турбуз. Кайсы бир кылымдарда туура эмес тигилиптир. Анан эми мына мен жанагы акимдер, губернаторлорго жанагы майрамдарда эшигинин алдына боз үйдү тигип коет, министрлерге да айтып көрдүм ачык эле. Айнанайындар, бул кыргыздын боз үйү эмес, кандайча дейт. Эми теңирден тетири батышты карап тигип атсаңар, бул эмне өлсүн деген сөзбү деп мындай ачык айтканда, а кандайча дейт. Күн чыгышты карабаса ал кыргыздын боз үйү эмес. Өзүбүздүн салтты сактай албасак биз кыргыз эмеспиз. Анан азыр ишибиз эмне үчүн жылбай атат? Тетир тигип койсок кантип өсөбүз деп мына азыркыга байланыштырып койсом кичине түшүнүп калат экен. Анан бул жанагы ушу жерде бир сөз да Жумабек ага. Жана боз үйгө кирүүнүн, чыгуунун дагы бир эрежелери бар да. Мен бир кичинекейимде уктум эле да, боз үйдө баягы эми эшик түшүп турат да. Анан кийин күндүз болгондо көтөрүп түрүп коюшат. Анан ошондо киргенде дагы биринчи баш менен кирип, анан оң бутту киргизип, чыгып келатканда баш чыга эле кел, сол бутту чыгарып анан баш менен чыгып кеткен. Эми ушул нерселер бул дагы турмуштан алынган да. Мисалы жана жылуулукту көбүрөөк сакташ үчүн жанагы кереге жанагы адамдын боюнан ылдыйраак болот да. Антпесе жанагы куполдо эшик ачкан сайын эми тоодо резкий континентальный климатта жылуу кеп чыгып кетет да. Анан эңкейип кирет. Боз үйгө киргенде башты ылдый карап, жүгүнүп киргендей болуп атабыз да. Бул сөзсүз. Анан босого таяк болуп атпайбы жанагы. Аны баскан жанагы басса бул жанагы боз үйдүн ээсине мен сени тиги эме деп сыйлабастык. Сыйлабастык. Ал адиле келип чыкты. Эми күндө баса берсе баягы жешилип тез боз үй эметет. А бирок босогон жанагы таягын баспаш керек. Бул турмуштан жаралган, анан боз үйгө киргенде баягы боз үйдүн өзүнө жүгүнүп, анан үй жанагы эмеге жүгүнүү болуп калганда, ошондон жаралган. Ушул Каракалпак окумуштууларынын биринде азыр аты эсимде жок, ушу окуганым бар да, боз үй дегенде азыркы жана ак өргөлөр да биз айтканда, дегенде бул дөөлөргө тигилип, анан дөөлөрдө ошол башкы бакчылар жашаган, бакчыларга тиешелүү үй болгон. Ал эми карапайым эл мында кара үйлөрдө ушундай эле жашаган, анан кийин ошол ак өргө бүт бардыгына жайылып, хандар отурчу, бийлер отурчу бөлмөнүн анан азыр ошо жайылып кетти деген да бир ушу ой тилек бар да. Ошо кыскача бир кыскача айтсаңыз. Эми дөө деген ал жомок. Мындайча айтканда, жанагы жомок эме жагына мен тиешем жок дедим. Бирок мындай ак өргө, ак бул түрк дүйнөсүндө ак деген ыйык. Бул эми сүттөн башталат, тазалык эми баягы төрөлгөндөн башталат. Анан өргө деген жана өргүү болуп атпайбы, эс ала турган же болбосо жанагы куда тоскон жана ак өргө тигилет да, балдарды үйлөнтүп. Эми бул баягы коом өнүккөн, абдан өнүккөн жак. Эми өргөнү 12 канатка чейин. Эми эстеп көрүңүз, кандай өлчөмү. Ал жана хандардын чогулуп, бектердин чогулуп, жанагы жыйын куруп, анан маселелерди чече турган жагы бар да. Анан жана чоң тойлордо, той топур эмес, той. Топур деген жанагы азыркы жана тамадалар кошуп коюп шылдыңдап аткан сөз да.
той деген бул рейтинг деп апарылат. Эми ошол жерде төрдө ким отуруш керек? Ак өргөдө. Бүт уруулар сыйлап келип, анан жанагы жилик тартылат да. Эгерде бирөө туура эмес отуруп калса, чыр чатактын чыкканы. Туура, ар кимдин өзүнүн орду бар да. Эми өргөнү карабайсызбы? Ошо хандардын эрежесин сактаган үй. Ким кай жерде отуруш керек? Бийлердин. Анан жанагы башка уруудан келине алат да. Ошолорду сыйлай турган ак өргө ошондо тигилет. Аны эми Каракалпактардын айткан туура жагы да бар, эми жана жомок кошулуп кеткен жагы да болуп атат. Мүмкүн алардын ата бабаларында ошондойдур. Эми мындай да. Түрк дүйнөсүндө бул Каракалпак боло электе, ак калпак боло электе, баары боло электеги жаралган нерсе да. Анан ошон үчүн мынабу түрк элдери өзүнүн тарыхын тиги жазам деп атып, чоң нерседен айрылып атышат. Бул эл, этнос, ал кийин жаралган болот. А бул боз үй, бул түрк элдерин бириктире турган этностор пайда боло электе. Алгачкы, сиз муздоорунан баштап. Анан ошондуктан жанагы ар бир элде өзүнчө бир жомоктор жаралат, боз үйгө жабыштырат. Анын баары ал башка нерсе. Ал рахмат анда Жумабек абдан бир кызык сөздөрдү, кызык бир ачылыштарды айттыңыз. Боз үй боюнча сиздин чынында көз караштарыңызды азыр айтып аткандарыңыздын баардыгы биз үчүн жаңы болуп атат. Себеби биз ушул убакка чейин боз үйдүн мына аталыштарын, кереги кандай болот, кантип жасалат, уук кандай жасалат дегенди, бирок ошонун уук эмне үчүн уук деп аталып атат, кереги эмне үчүн кереги деп аталып атат, же болбосо анын түпкү кайсы замандарда пайда болгонуна чейин ошо муздооруна биз ал жака бара элек элек да. Мына сиз азыр ошо түптөн бери карай келип атканыңыздын өзү бүгүнкү кыргыз таануу илиминде абдан бир чоң жаңылык деп эсептейм. Баяс мырза, мен да бир кошуп кетейин. Мына бул биринчи китеп. Серия жаралып атат. Боз үйдөн чыгып, анан башка жана түрк дүйнөсүнө кирип кеттик да. Анан сиз менен дагы рахмат ушу баарлашып атканыңызга. Эми бир нече жолу жолуксак дагы бүтпөйт. Анан ошондуктан мынабу эми мен де окумуштуу эле жаралмак эмес. Мен айтып кетейин, илгери Ленинградка орус тилин билбей барып, Үйдакынын сөздүгү менен жүрүп анан жаралып атат. Же болбосо эми баягы башкы илимден келди, анан бул жакта эмне кылып жүрөт деп, анан кээ бирөө дипломун карап эле мен философ экенмин, мен тарыхчы, мен инженер экенмин дебестен мен архитектор. Эми адам жаралганда, эми окумуштууларды өзүңүз билесиз, мынабу Авиценна эмелер. Ал бир эле жак эмес, эми ал врач да болгон, ыр да жазган, астроном болгон, ошол сыяктуу биздин коомдо андан жеңилирээк. Интернет ачсак эмне гана информация жок. Мен муну айтып кетип атканым жана жаштарга, жанагы жөн эле жана жомок, миф, алар эми дүйнөсүндө илимдерди колдонушат. Бирок бизде мына азыр өнүккөн коомдо айрыкча мен жана айтып кетпедимби, кыргыз эли бул казына экенбиз. Анан айрыкча биз өзүбүздүн нерсени илимий негизде тактап алып, анан дүйнөгө мактана турган чагы. Рахмат Жумабек айыбыздын убактыбыз бүтүп аягына чыгып кетип атат. Сиздин ушу бүгүн биздин студияга келип, өзүңүздүн мына боз үй боюнча ачылышыңыздарды, ошол илимий изилдөөлөрүңүздү биз менен ушу пикир бөлүшүп, бизге айтып бергениңизге чоң рахмат. Келечекте дагы буга толуктоолор болот, Кудай кааласа. Сизге узун өмүр, чын ден соолук каалайбыз. Себеби бизге дал ушундай өзүбүздү кыргыз таанытууда, ошо кыргыздын өзүнүн жасаган буюмдары аркылуу дагы, жашаган үйү аркылуу азыр биз кайсы доорлордо пайда болгону, демек ошо доордо кыргыз деген ат качан пайда болгон деген да экинчи бир суроолор болот да. Келечекте ал боюнча дагы бир өзүнчө кеп сөз кыларбыз. Бүгүн ушу маягыбыздын соңуна чыктык. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен сиздер менен кош айтышабыз. Келерки жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар.